Жергиликтүү деңгээлдеги социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө акимдердин жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жоопкерчилигин жогорулаткан атайын мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык акимдердин укугу кыйла жогорулап, ал арада ротация жүрүп, иштин уюштурулушуна жоопкерчилик берилип, коркпой орун басар дайындоо сыяктуу бир катар укуктар берилген. Ага карабай иш талаптагыдай болгон жок. Былтыр 2021-жылы 21 октябрда баарыңыздарды филармонияга чогултуп, бир топ тапшырмаларды бергенбиз. Бирок иш көп жакшы эмес, жолдоштор. Садыр Нуркожоевичтин азыр баарын тартипке келтирип жатканын көрүп атасыздар. Кадрдык аттестациялык жана ротациялык иштер жүргүзүлдү. Бирок 2 жылдан бери ишиңиздерде жылыштар көрүнбөйт, баягыдай эле эскиче иштеп жатасыздар. Жогорку жактан команда күтүп отурасыздар. Мамлекет каражат бөлбөсө эч кандай бир объект салбай атасыңар. Элден келген арыздардын аягы такыр түгөнбөй койду. Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 377си же 84% дотацияда турат. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегенде, элдин бактылуу болушу ал жетекчинин дагы бактысы. Эл тынч бакубат болуш үчүн жетекчи күнү-түнү ойлонуп, майнап чыга турган иш менен алек болуусу зарыл. Айрым аймактарда мындай үлгү аларлык жана ишке ашырылып жаткан демилгелер дагы бар. Алардын бири 4200 гектар жерди суу менен камсыздай турган Кадамжай районундагы Алга Кадам массивине канал куруу сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду иштеп чыгууга чакырды. Бүгүн Пазылов Асанбай Табановичтин демилгеси менен курулуп жаткан Алга Кадам каналындагы ишти көрүүгө баарыңыздарды чакырдык. Элдин деми жана элдин колдоосуна кандай жеткендигин өз көзүңүздөр менен көрүп кетесиздер деп баарыңыздарды чогулттук. Биз эгерде ушундай демилге болсо, анда биз сөзсүз түрдө өкмөт дагы муну жардамга алат. 25 километр узундуктагы тоону ашып өткөн канал салынып жатат, урматтуу коллегалар. Азыр эми жан жаап атат деп бияка жатып албай, жөө басып барып көрсөңүздөр. Элдер өзлөрү кантип аракет кылып ушунун баарын жасап атат деп. Алга Кадам долбоорунун наркы 2 миллиард 900 миллион сомду түзүп, тоо аркылуу узундугу 30 чакырымга чукул болгон каналдын курулушу жүрүп жатат. Долбоордун 50% мамлекет аркылуу, калган жарымы ишкерлер тарабынан каржыланат. Мамлекет аймактардагы келечектүү демилгелерге жана долбоорлорду колдоого даяр. Жалпылап көтөргөн жүк жеңил болот деген сыяктуу, эгерде ар бир райондо ушундай эле бир кичинекей бир демилге кылып жиберсе, мамлекетибиздин өсүшүнө, эртеңки келечегибизге өтө чоң таяныч болот эле да. Анан эми айрым бир райондордо кечирип коюшсун, бир суу мындай тоону тешип эмес, чоң тоонун ар жагына канал алып 4200 гектарды освоить этиш эмес, ошол түптүс эле талаага, ошонун четинен агып аткан суудан буруп барып, сугарып, ошол жерди мындай бир өздөштүрүп алалы дешпей, ушул жерге мамлекет канал салып бербейби, мамлекет канал салып бербесе, биз эмнеге ал каналды салышыбыз керек деп отургандар бар да. Ушул тапта каналды куруу ишинин экинчи этабы аягына чыгып калды. Долбоордун жетекчиси Асанбай Пазылов какырап жаткан таштак жерди иштетүү демилгеси кандай башталып ишке ашырылып жаткандыгы тууралуу жыйындын катышуучуларына толук айтып берди. Долбоорго ылайык жалпы суу пайдалануучулардын саны 7600 үй бүлө, жалпы жонунан 3 жерден тоннелдер казылып, жаратылыш кырсыктары болгон учурда сууну өз убагында атайын суу бөлүштүрүүчү жайдан токтотууга болот. Көрүп атасыздар, миграция токтогон жок. Анан бир 200-300 гектар менен ал жан багуу кыйын. Анан бул жерде биздин Кадамжайдын шартында эң оор акыбал мындай да, салыштырмалуу, мисалы айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн жери бар, 3000-4000 гектардан. А Кадамжайда болсо сурма комбинаты токтоп, же жумушу жок, же жери жок. Ошондуктан биздин кадамжайлыктар, мына шаардыктар, анан топтолуп дагы бир мына жаныбызда кыр бар, тоолор, ошол жерде 4000 гектар жерибиз бар, ошол жерде анан дагы ушу демилге көтөрүп, элибиз менен жыйналып, салым кошуп ушу баштадык. Канал курулушу аяктаса, Кадамжай шаардык мэриясынын аймагынын болжолдуу 7600 жашоочусунун жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге жайгашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле аталган жерлерге бак-дарактар тигилип, экологиялык абал жакшырат. 1 гектар бактан болжолдуу орто эсеп менен 70 миңден 150 миң сомго чейинки киреше түшүп, жашоочулардын үй бүлөлүк киреше булактары жогорулап, социалдык абалы жакшырып, өнүгүүгө алып келет. Мындай демилгелер өлкөнүн бардык аймагына жайылтылышы керек. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала тоо 24, Баткен облусу.